Жалпыңыздарга салам, ардактуу көрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан Соло Медиа порталы. Азыркы учурдагы пандемияга байланыштуу жогорку окуу жайлардагы окуулар онлайн режиминде өтүп жаткан убагы, бирок ага карабастан контракттын баасы ошол эле мойдон. Онлайн окууда контракттын баасын азайтыш керекпи, же ошол эле мойдон калган туурабы? Элдин оюн угуп көрмөкчүбүз. Азыркы учурда онлайн окууга байланыштуу контракттарды төмөндөтсө деп ойлойсузбу, же ушул боюнча эле калган туурабы? Жакшы болот эле төмөндөтүп, элге жардам кылып. Себеби азыр иш болот, кырдаал көп жерлерде иштер артына кетип атат, көпчүлүктүн иши мурункудай эмес. Ар күн студенттерге да кыйын да азыр. Быйылкы жылкы төмөндөтүп кой жакшы болгон турат. Деги эле онлайн окууга көз карашыңыз кандай? Азыркы учурда мектептерди, жогорку окуу жайларды толук ачканга даяр белбиз? Эми ачып эле койгон жакшы го деп ойлойм мектептердичи. Кандай карайсыз? Түшүш керекпи, же ушул боюнча эле калыш керек? Обязательно түшүш керек. Себеби эмнеде? Себеби карантинден студенттер өздөрү иштеп жүрүшөт, ошол себептен. Азыркы учурда мектептерди, жогорку окуу жайларды толук түрдө ачып салса кандай, кооптолбойбу элге? Жок, болбойт. Неге? Азыр ооруп жатпайбы? Бүтүп атса деле эмне адамдар жүрүшпөйбү торговый центрлерде. Окуучулар баары ооруп калса кандай болот? Ооруганга билбейм, көз карашым жетпейт андайгачы. Азыр жүрүшпөйбү адамдар деле. Торговый центрлерде толуп маршруткаларда биз максак го деп. Аз кылсын. Ошондо түшүндүрүп берсеңиз. Себеби үйдө отурушат да. Ошон үчүн э? Онлайн окууга көз карашыңыз кандай? Жаман эле. Барган жакшы да эми. Билим деңгээли кандай болуп атат онлайнда? Плохо, да. Не так, как нужно получать они информацию. Лучше же вживую учиться, чем Эми онлайн болгондо качественныйраак окуу болбосо керек, болбой калса керек деп ойлойм да. Деги эле ушу онлайн окууга көз карашыңыз кандай? Азыр ошо окуучулар салттуу режимдеги окууга өткөнгө даярбы? Муну мен айта албайт экенмин. Эми онлайн окуу болбосо керек. Мындай жакшыраак болбой калат го. Мындай эле окугандары жакшы да. Я думаю, что түшүгөн жакшы болот, анткени азыр окуу негизи онлайн жүрүп жатпайбы негизичи. И азыр интернетке сыгыштар көп, анткени мындай традиционный окуганда бизде болсо именно университеттин эмесин алмак, мындай библиотекасында ошого сыгыштан университетти колдонобуз да. Азыр онлайн учурунда болсо биз не только университеттикин, башка университеттердин библиотекасын, интернет ресурстарын колдонуп атабыз да. Я думаю, что все-таки түшүрүшү керек. Кандай ойлойсуз? Жогорку окуу жайларды азыр ачып салса, окуучуларга кооптолбойбу, студенттерге? Мен өзүм 4-курста окуйм, биздикин ачты да. Оору кандай? Мисалы, оорунун күчөшү бир байкалат? Жок, азыр бизде бүт немелер мындай ограничение дейби, мындай чектөөлөр неме алынат, соблюдается, да, то есть маска, антисептики, вот это все. Даже перед входом в университет сейчас температура измеряется. Особо таких контактов нет. Түшүргөн жакшы го. Себеби эмнеге? Үйдөн окушуп атат. Азыркы учурда кандай ойлойсуз? Жогорку окуу жайларды же мектептерди ачып салса кооптолбойбу окуучуларга? Оорун күчөтө албайбызбы? Ачылды. Мен улуу кызым 1-класс, бирок биз заявление жазып, үйдө эле окутуп атабыз. Анткени дагы эле чыгып атпайбы коронавирус. Ооба, оорудан коркуп. Анан класстарда суук деп, баары азыр грипп жүрүп атат, башка оору. Ошол мойдон эле калыш керек го, потому что учительдерге берилет алардын зарплатасы. И даже если биз окубасак деле, они же работают, они трудятся, и аларга жетпейт. Коммуналки плюс и зарплата всем кадрам университетте иштеген, всем заплачивают. Ошого я думаю, не знаю. Зарплаталарын бере албай жатыптыр да университеттин эжелерге. Кандай ойлойсуздар? Азыркы учурда жогорку окуу жайларды ачып салса эгерде студенттерге кооптолбойбу ооруга? Биз 4-курспуз, биз окуп атабыз. Ичинде бүт дистанция бүт баарын кармап, маска менен отуруп окуп атабыз. Бизге ушул ыңгайлуу болуп атат да, офлайн окуган. Демек тоскоолдуктар деле жок, оору күчөп андай. Наоборот, кайра онлайнга караганда офлайн живой общение бизге кайра Азыр деген мисалы деген университеттерди ачпаса делечи, башка бизде эле силер экөөбүз деле жакын туруп сүйлөшүп атабыз, маршрутканын ичиде эле толтура турат, алдын жукса ошол жерден деле жугат, бирок деген ал жерлерди каралбай эле да. Университеттер ачкан эмес, наоборот, биринчи ошол жерди ачыш керек болчу, билим берүү мектептерди, универлерди ачыш керек болчу деп ойлойм. Жогорку окуу жайда контракттарды негизи түшүргөн эле жакшы. Себеп дегенде азыр көптөр мисалы үчүн окуп жаткан акча жетишпей калат да. Ошого бир аз арзандатыш керек да.
раз. Кандай ойлойсуң, негизи эле онлайн окууга көз карашыңыз кандай? Азыркы салттуу режимге өтүүгө элдер даярбы, кыйналып калбайбы? Онлайн окуганга толугу менен каршымын, анткени көрүп окуган башка, соткадан окуган башка, такыр башка да. Азыр эгер окуучулар барып окуса кооптуу болбойт деп ойлойсузбу ооруну? Оору жок, кооптуу болбойт менимче. Анткени оору башта жок деле да, жокко делесе. Оору жок. Азыр көп адамдар кайра күчөп өлүп атпайбы? Жок, ал өлүү деген бул адамдарды эметиш үчүн эле, алдаш үчүн окшойт. Мисалы үчүн эч ким деле жакшы ооруган, эме деле ооруган жок да. Грипп болуп ооруган жок. Айыгып кетсе болот. Баарыбыз мындай бир сыйра ооруктук, грипп сыяктуу эле, а так мындай катуу коркунучтуу деле оору эмес, мисалы. Если занятия идут, то можно же оплату? Наоборот, снизить, мне кажется. Ну, потому что дорого, сейчас как бы у всех кризис, правильно? Онлайн окууга көз карашыңыз кандай? Азыркы учурда салттуу режимге өтүүгө даярбы? Кооптуу эмеспи элибизге? Жок, мне кажется. Ну, онлайн деле жакшы экен. Как бы дома сидишь, можешь работать одновременно. Но бирок ачылса деле жакшы болот. Аз айтсам, конечно. Себеби эмнеде? Ну, потому что учатся онлайн, а деньги за что платить? Онлайн окууга дегеле көз карашыңыз кандай? Ошо азыркы учурда офлайнга өткөнгө элибиз даярбы? Кооптуу эмеспи? Нет, тяжело. Ну, родителям тяжело. Вот, допустим, мы первый класс, нам приходится учить ее дома. Но сейчас-то мы уже ходим в школу. Мынакей урматтуу көрүүчүм, контракттын баасын төмөндөтүү керекпи же дегеле онлайн окуу тууралуу элибиздин оюн угуп алдык. Анда эмесе кийинки берүүдө кандай суроолорго жооп алгыңыз келет? Комментарий бөлүмүнө сөзсүз өзүңүздүн оюңузду калтырып кетиңиз.